Ушул акырдын жасалышын сиздерге көрсөтө кетейин туугандар. Размерлерин бүт баарын билесиздер. Мына акыр туугандар. 32 турбадан бак четинен туугандар. Бул четине чейин 60 сантиметр. Ичи 52-53 болуп калат туугандар. Мынакей. Ошондой класстар дагы высотасын мисалы меке чейин 60 сантиметр болсо 20 сантиметр коштук дагы. Анан 32 турбаны койдук туугандар. Анан кийин мына 1.25 лист туугандар. 1.25 лист канчалык калың болсо ошончолук жакшы да. Мунун листи салып атканда 4түк толщина бар болчу, оцинковка 4түктөн салганбыз мынакей. Ошондо өз тереңдиги өзү эле билинип калат. Оны полный уровень аласыздар. 2 турба полный уровень болуш керек, экөө бирдей болуш керек. Оны байкадыңыздар, тетиги ортосу бираз могу жагы бираз көтөрүлүп кеткен да, турба түшүп кеткен көрүнүңүздөрбү? Ушуну полный уровень аласыздар. Ошентип эле листти катыргандан кийин, мындай ремешокто коебуз, мына туугандар. Ушуну мына көрүңүздөр, полный отурат да ошого. Мына ушундайдан үчөө бар. Анан бул башы бар. Көрүңүздөр, баштан мындай кайрып заклёвка кылганбыз да, листтин өзүнөн элечи. Эми бизге хозяин айткан же алып келген менен кылабыз да туугандар. Ошого жараша 0.9 да көрүңүздөр. Ушуну канчалык экилик кылып койсоңуздар вообще сон болмок да. Бул 0.9 эле көрүңүздөр, бир аз жумшак болуп калат да, экилик болгондо вообще тема болмок. Мына ушундай класстар дагы, ушундай класстар. Нары силкилебес үчүн мондай тирегич деп коеюнчу, белдиктери. Мындай тирегичтер коесуздар. Наркы жагына коесуздар. Монда обязательно ремешогун тартканда эле өзү катып калат. Үн чыгарат, а так вообще кыймылдабайт. Мына коюңуздар, жазып кетиңиздер. Буга чейин жасаганбыз, бир кыш турду. 8 метрден 2 болчу да. Тай багып чыктым дейт, эч кандай жылкы баласы мындай ызык болот экен да. Үстүңкү мондай листтен суу агып кетип атыптыр. Ушунчалык ызык болот экен да. Бул тил эле жармашпайт деп айтты да. Ал өзү эле быйыл башка вариант жасады. Бут кирип кете берет дейт, бут кире турган мондай лист койдук. Эми мында көрөсүз, бул дагы толщинасы 0.9 эле да туугандар. Калың болсо жакшы болмок. Мынакей бул жеке суу бачокторун коебуз дагы, өзү автоматически куйлап турган чөйчөкчөлөрдү коебуз. Мынакей ушундай акыр болду туугандар. Оюңуздарга жаза кетиңиздер. Мына суу чөп чачат дедиңиздер эле, мына өйдөрөк кылып көтөрүп да койдук.